Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда актуалдуу маек телекөрсөтүүсү. Бүгүнкү актуалдуу маекте биз Дениз Ак эне жана Дениз Ак улут аталышында кеңири маек кылмакчыбыз. Бул теманын алкагында биз жаш энелердин ден соолуктары, турмушка чыгуудагы өзүн өзү кам көрүүсү жана төрөт учурундагы өзүн алып жүрүүсү, өзүнүн ден соолугуна кам көрүүсү тууралуу кеңири маек кылабыз. Бул үчүн биздин маегибизге бүгүн Бозгоркпоева Бактыгүл айым келип отурат. Кыргызстанда үй бүлөнү пландаштыруу альянсынын жетекчиси. Жана ошондой эле бизден Мейман Темирова Барчынай айым төрөт жардамы боюнча Нарын облусунун координатору. Саламатсыздарбы, куш келипсиздер. Сиздер менен биргеликте бүгүн биз жалпы эле өлкөдө ушул эне баланын алабалы жалпы өлкө боюнча маалымат берип өтсөңүз. Чоң рахмат ушул передачага чакырганыңыздарга. Эң биринчиден эми Кыргызстан боюнча ал акыбалды ала турган болсок, негизи эле энелердин ден соолугунун начарлашы байкалууда. Эң биринчиден бул биринчи көрсөткүч бул энелердин өлүмүнүн санынын өсүшү. Акыркы ушул 3 жылда өсүш байкалып атат. Эң биринчи себептердин бири болуп бул жанагы пандемия, ковид дагы таасир этип калды. Ошондуктан бул көрсөткүчтөр көбөйө баштады тилекке каршы. Андан кийинки дагы бир ушул тукумдуу ден соолугунун бир көрсөткүчү бул энелердин жанагы аборт жасаткан энелердин саны. Тилекке каршы Кыргызстанда азыр жылына 20 миңден ашык аборт катталып жатат. Үчүнчү көйгөй болуп бул биринчиден дагы баягы айтып кеткей турган нерсе бул ташталган балдардын санынын көбөйүшү. Мына 18-жылкы статистиканы ала турган болсок, 210 бала төрөт үйүндө, ал эми 34 бала ошол балдар үйүндө ташталып калып атат. Бул дагы бир ушундай терс көрсөткүчтөрдүн бири болуп атат. Анан ошондой эле дагы бир көрсөткүч бар, бул жанагы бойго болтурбоочу каражаттардын пайдалануу пайызынын төмөндөшү. Ушул көрсөткүчтөр тилекке каршы жыл сайын ушундай баягы өсүүдө. Ошондуктан бул биз ушул бүгүнкү күнү ушул азыр өтүп жаткан передачага ушул көйгөйлөрдү айтып, ошо калктын арасына бир маалымат берели дегенбиз. Жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, мына аборт кылгандардын жылына саны өсүш берип жатат депчи. Ошол аборт кылган айымдардын жаш курагы канчаларда? Эң көп аборт 60% аборт 18 жаштан 35 жашка чейинки аялдардын арасында жүрүп жатат. Ошо 60% түшөт. Ал эми 35-тен улуу же болбосо 18ге чейинки 10-15% түшөт. Тилекке каршы 13 жаштан 17 жашка чейинки аборттордун санында көрсөткүчтөр бар. Ошол акыркы 5 жылда ала турган болсок, 400дөн азыр 1056га чейин ошо өспүрүмдөрдүн арасында дагы ошол аборттордун көрсөткүчтөрү өсүүдө. Ич ара анализ жасап көрдүңүздөрбү? Эмне себептен өсүш берип атат? Жаш курактар эмнеге баягы улам жашарып баратат? Эми аборт эмне үчүн аялдар аборт жасатып атышат? Эң биринчи себеби бул маалыматтын төмөндүгү. Кантип сактанууну билбейт, ошол болтурбоочу каражаттарды кантип колдонууну билбейт, анан кайсы жерден алышты да билбейт. Анан кантип аны колдонгонго дагы маалымат жок болуп атат. Экинчи себеп болуп бул жана зордук зомбулуктун негизинде дагы каалабаган кош бойлуулук болуп калып атат да. Үчүнчү себеп бул ошол жанагы бойго болтурбоочу каражаттар туура эмес колдонуп калган учурда болуп атат. Анан төртүнчү дагы бир чоң себеп бул аялдардын жана негизи эле эркектердин бул маселеге кайдыгер алган мамилеси. Эгерде ушул маселеге эркек дагы катышып, өзүнүн сунушун айтып, мындай кылып сактаналы, сен да жоопкерчилик ал, мен да жоопкерчилик алайын, экөөбүз тең бул балага жоопкерчилик алабыз деген бир ой болсо, балким чогуу чечишип, анан сактанышмак да. Анан көбүнчө каалабаган кош бойлуулук кокустуктан болуп калат. Ошол дагы бир себептердин бири болуп эсептелет. Барчынайым, айтсаңыз, Нарын жергесинде мына ушул аборт кылуу, энелердин ал акыбалы кандай болуп жатат? Нарын область боюнча бир жылдын ичинде 500-600 аборт катталат. Анын жартысы хирургиялык жол менен аборт, жартысы медикаментозный аборт болот да. Быйыл 17-18 жашка чейинки өспүрүмдөрдүн арасында бир эле аборттоо учуру катталды. Калгандары баары жанагындай 25 жаштан 35 жашка чейинки аялдардын арасында. Жогоруда айтып өттүңүз, аборттун эки түрүн атап өттүңүз да. Мына ушул аборттун эки түрү тең
эненин ден соолугу үчүн зыяндуулугу канча пайызда турат? Эми азыр эки аборттун түрү бар. Аялдардын ден соолугуна коопсуздук деп саналган. Бул медикаментозный и хирургический. Экөө тең эле безопасныйларга кирет. Медикаментозный бул дарылар менен түшүлөт, а хирургический болсо бул вакуум түрү менен сордуртуп алынат. Зыяндуулугу канча? Негизи эле баягы ден соолугун алат да, туурабы? Ооба, ар бир аборт аялдын ден соолугуна чоң зыян алып келет. Себеби дегенде ойна болгондон баштап аялдын организми баланы чоңойтконго өзүнчө гормондорду бөлүп чыгарат. Анан ал организм баланы өстүргөнгө даярдана баштайт да. Баягы өзүнүн төшөгүн таптап дегендей жакшынакай гормондорду бөлүштүрүп баланы чоңойтойм деп даярданып баштаганда эле аборт келип баягы бүт гормоналдык фонду бузат. Анан ошондой эле кийин анан ошол аборт кылган айымдардын кийинки баягы көйгөйлөрү эң биринчиден ошол аборт кандай жасалды, кандай коопсуздук метод менен жасалдыбы, же кырдырып алындыбы, ошондон дагы аябай көп зависит этет да. Ошондуктан өсүп келаткан баланы алып салганда биринчи гормоналдык бузууларга алып келет. Кийин ушул гормоналдык бузуулар билгизбей эле ошол жана миома деп атабыз, киста деп атабыз, Ооруларды пайда кылат. Ошол оорулардын баарына алып келет да, көп жасаткан аборттор. Мына бизде аялдар, кээ бир аялдар бар, 7-8-10 жолу аборт жасаткан аялдар бар да. Ошол аялдарга биз жакшынакай түшүндүрүп, айтып, баягы кандай зыяны болот дегенге байкабай эле, бирок баягы кокус туккан болуп калды, анан мен билбей калыптырмын деп көбүнчө айымдар ушундай жооп беришет да, тилекке каршы. Бирок ошол айтып отурасыз, 8-9 жолу аборт кылган айымдар бар депчи, бирок ошол аборттун аркасы менен кийинки тукум улоодогу маселе жаралбайбы айымдарда? Көбүнчө мына биз айтып калабыз, аборт эмнеге алып келиши мүмкүн. Эми кандай метод менен, кандай ыкма менен жасалды. Эгерде жанагындай кырдырып алган ыкма менен жасалса, көбүнчө баягы кыйынчылыктар бул тукумсуздукка алып келиши мүмкүн. Ошол тукумсуздукка алып келгенде ошондо гана анан ойлоно баштайт да, ушул кандай ыкма менен жасалды эле, жана сертификат алган врачтар жасадыбы, же баягы илгерки метод менен жасаган врачтар жасадыбы. Азыр аборт жасаш үчүн врачтарда керектүү түрдө сертификат болуш керек. Ошол сертификаты гана бар врачтар жана коопсуздук эки ыкма менен жасай алат. Сертификаты жок врачтарга мүмкүн эмес. Ошол сертификатты көрүнүп жаткан айым талап кыла алабы? Аны билишпейт да биздин айымдар. Билбейт. Маалымат жок. Маалымат жок. Ошол айымдарга биз эмнени айтат элек? Ошол абортко баратканда кандай ыкма, коопсуздук эки ыкма бар экен, жана таблетка түрүндө, анан сордуруп алган түрүндө вакуум деп коет. Ошол ыкманы негизи доктурлар сунушташ керек. Анан айымдар өздөрү тандап алыш керек. Тандоо болуш керек ошол жерде. Тандоо болгондон кийин мен макулмун деген макул баракчасы болот. Ошол баракчага кол коюлгандан кийин гана айымдарга ошол методду колдонот. Анан колдонгондон кийин ошол биздин врачтар айтып бериш керек. Кандай ыкма, эмне болот, кандай дары менен жасалып атат. Анан жасалгандан кийин канча убакыт кетет ордуна келиш үчүн. Анан мындай өзүнчө бир жолдомолорду айтып бериш керек. Барчын айым, ушул эле суроону улай сизге дагы бир суроо бергим келип турат. Ушул нарын жергесинде маалыматтуулук чынына келгенде алыска айылдардагы айымдар келип көрүнөт бизге борборго, Анан ошол айымдарга маалыматтуулук аз болуш керек. Жогоруда айтылгандай, мына аборттун монча түрү бар, бул энеге мынча пайыз зыяндуулугу бар деген сиздер дарыгер катары кеп кеңеш биринчи бересиздерби? Ушул багытта кандай иш-чараларды уюштуруп келе жатасыздар? Ар бир аборт жасалардын астында дарыгер консультирование өтөт, маалымат берет кеңири, анан письменный согласиясынан кийин анан аборт жасалат. Жогоруда айтып кеттиңиздер, мына бойго болтурбоо каражаттарынын сапатынын да төмөндөшү бирден бир ушул аборт кылууга, алдын алууга таасирин тийгизбей келет депчи. Эмне себептен ушул? Эң биринчиден бул бойго болтурбоочу каражаттар негизи 2015-жылга чейин Кыргызстанга гуманитардык жол менен келчү. Бардыгы бекер болчу. Аялдар сатып алчу эмес. Презервативдер, спиральдар, таблеткалар бардыгы бекер берилчү. Тилекке каршы 2015-жылдан баштап гуманитардык жардам токтоду. Азыр өкмөт өзү сатып алганга мажбур болуп атат. Бирок тилекке каршы өзүңүздөр билесиздер, медицинага каржы абдан аз пайызды түзөт. Ошондуктан азыр өкмөт тарабынан 5,2 миллион сом ошол бойго болтурбоочу каражаттарды сатып алганга бөлүнүп жатат. Бирок ал болгону 10 эле пайыз жана муктаж болгон аялдарга эле бөлүнгөн. Болгону мына 10%-ын алып көрсөңөр 10 миңдей эле аял камтып атат бул программанын. Калган
аялдарыбыз сактанганга, алып алганга, ошо каражат алганга каражат жок болуп атат деп көбүнчө айтышат. Эмне себептен сиз абортко келдиңиз, эмне себептен сактанган жоксуз десек, мен билбей калыптырмын, анан койго болтурбочу каражатты алганга каражатым жок болуп калды деп көбүнчөсү айтышат. Системалык түрдө көз караш болуш керек да бул көйгөйгөчү. Биринчи бул маалыматты берүү. Айыл жергесинде көбүнчө айыл жергесинде 70% айыл жергесинде жашап атпайбызбы? Ошондуктан 60-70% айыл жергесинде жашагандан кийин кыргыз тилинде, жеткиликтүү тилде ошол биздин аялдарга, жалаң эле аялдардык эмес, эркектерге дагы ошол бойго болтурбоочу каражаттарды туура колдонуу, кантип колдонуу, кантип сактануу деген маалымат керек. Жок, мен ушул баланы алдырат элем дегендерге анда ушундай коопсуздук эки ыкма бар. Ошол эки ыкманы колдонгула деп аларга үйрөтүшүбүз керек. Бул эл менен иштөө өзүнчө бир мындай компонент болуш керек да. Экинчиден, биздин саламаттык сактоо мекемелери ошол дарыларды алганга жана ошондой эле жанагы аборттун коопсуздук түрлөрүн алганга шарт түзүп бериш керек. Тилекке каршы ошол жагында бизден чоң көйгөй болуп атат. Мисалы үчүн азыр Центр семейной медицины, үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна барсаңыз, аборт жасатайын десе, же оборудованиясы жок, же болбосо дары-дармек жок. Ошондуктан байкуш аял каяка барат? Частный клиникага барат. Же болбосо ошол каалабан кош койлуктан төрөлгөн балдарынын анан кийин баягы өзүнүн көйгөйлөрүн көрүп атат да. Баланы деле үй бүлө биргеликте пландап анан жаркычылыкка алып келиш керек да, туурабы? Анан ошол учурда эркектердин, жубайлардын ортосунда роль канчалык? Жолдоштордун. Эң биринчи роль бул эркектердин ролу. Себеби бала төрөлүп атканда, бала төрөлгөндөн кийин менин уулум деп атабы, менин кызым деп атабы, анда меники болуп калат. Пландоого келгенде кандай каражат ичели, эмне кылып сактаналы деп жубай менен баягы сүйлөшкөнү эркектер катышпайт бул маселеге. Айымдар түшүк көбүрөөк тартып калат. Көбүнчө бул сенин маселең, сен чечип коет. Бирок бала биздики. Ошондуктан эркектердин бул жерде катышуусу абдан чоң ролду ойнойт да. Ошол эркектер чогуу экөө отуруп алып пландап, мына 8 балалы бололу деп атабыз. Ошол 8 баланы төрөш үчүн ортосунда аралыкты сакташ керек экен 2,5 жыл. Ошонун ортосунда кайсы каражаттарды колдонолу макулдашып чечиле турган маселе да. Бул негизи үй бүлөнүн чечиле турган маселеси. Дарыкана болсо ошол маселени чечкенге баягы эме бериш керек да, баягы шарт түзүп бериш керек. Мына дарылар бар бизде, мына мону келип алгыла, рецепт менен жазып беребиз. Мондай шарттар бар деп ошондой шарт түзүп бериш керек да. Биргелешип иштеменче болбойт, үй бүлө өзү чече алат. Эми биз кыдырганда, мониторинг жасаганда биз ошол бизде дарыканаларда, ушундай бейтапканаларда ушул услугалар барбы деп сурап атсак, көбүнчө жок деп атат. Бизде вакуум аспиратор жок, дары-дармек жок. Мына Барчына деле айтып кетет, Нарын боюнча азыр сиз айтсаңыз, Нарын боюнча азыр Нарын боюнча аптекаларда ошол аборт жасала турган дары жок. Аялдар каяктан аларын билишпейт ал таблеткаларды. Азыр аптекаларда кээде лицензиясы жок, туура эмес дозировкада болгон таблеткаларды сатып алып ичип аборт жасалган учурлар болуп атат. Алар бизге уже осложнениялар менен келип атат да, кан кетип, уже шоковое состояние болуп кээдечи. Эми ушул көйгөйдү жоюш үчүн, алдын алыш үчүн сиздер координатор катары сиздерде кандай аракеттер болуп жатат? Бул жерде дарыканаларда кайдыгерлик, сиз ошол көйгөйдү билип турасыз. Сиз координатор катары кандай аракеттерди кылып жатасыз? Эми былтыр биринчиден Альянс планирования семьи тарабынан биздин семейный врачтар жана акушер-гинекологдор болгон райондордон, шаардын ичиндеги врачтардын баары окуудан өттү, сертификат алышты да. Анан эми ошол сертифицированный медикаментозный средствоны аптекаларга доступный болсо жакшы болот эле да. Биз өз тараптан сертификат алганга аракет жасап, альянс окутуп, кадрлар даярдады, таблеткалар жок. Эми таблетканын эмне себептен бияка келбей аткандыгы ошол кызыкчылык жок, анан баягы бул маселени эч ким көтөрүп чыкпайт. Анын үчүн айтыш керек. Бизге таблетка керек, алып келип бергиле, запрос кылгыла деп аптекаларды булар барып алып келбейсиңер десе, аптекалар алып келмейт. Баягы эч ким, аялдар билбейт. Ооба.
көбүнчө жанагы таблеткалар бүт баягы подпольный контрафактный продукция аптекада сатып аткандарчы лицензиясы жоктур. Ошондуктан жанагындай осложнениялар көп болуп атат. Ошондуктан жанагы аптекада эле отурган фармацевттер ошол медикаментозный аборт монтип жасасаң болот деп алар уже инструкция берип атыптыр. Мына биз Кыргызстан боюнча кыдырып келатабыз. Эмне себептен жанагындай кан суроо болуп атат? Жылына мына 2-3 айым аборттун кесепетинен каза болот. Туура. Эмне себептен ошол аптекадагыларды дагы уруксат берген деп сурасак, эч ким уруксат берген эмес, өздөрү эле отуруп алып эле баягы схемасын жазып берет экен. Монтип ичесиң, анан ондан кийин боюңа түшөт деп. Эң туура эмес нерсе ал дегенчи. Ал деген только сертификаты бар врач өзүнүн схемасын тартып бериш, жазып бериш керек. Анан ал өзү көзөмөлдөш керек. Ал аптека эртең ал аял өлүп калса аптекадагы фармацевт жооп бербейт. Ал айтат, мен билбейм, ал аял тааныбайм дейт. Көрдүңүзбү? Ошондуктан только аялдарга айтат элек да, ошол сертификат алган гана, аборттун сертификаты бар гана врачтарга барып, анан аптекадан алынган лицензионный дарылар менен гана алдыртса болот. Себеби жана таблетка түрүндөгү аборт бул коопсуз аборт, инструмент менен аялды баягы киргизип, баягы карап, жөнүнө дары ичет боюнан. Бирок ал көп убакыт алат, бир жумадай убакыт алат. Ал эми сордуруп алуу ыкмасы болсо ошол эле күнү бүтөт да. Ошондуктан аял өзүнө тандаш керек. Жок, мен сордургум келет, анан батыраак бүтүрсүн, тигиндей мындай кылат десе, анда ошол метод менен, ошол ыкма менен алдырат. Жок, мен ушундай таблетка, мен гинекологко баргым келгенде, баягы креслого жаткым келбейт дегендер болот го. Ошолор анда мен таблетка ичип эле түшүрүп алам деп алар ошону тандашы керек да. Ошондуктан эң негизгиси ошол дары дармек болуш керек. Анан ошол жанагы вакуум аспирацияны жасатыш үчүн оборудование тилекке каршы экөө тең болбойт. Мына Нарын областы боюнча канча вакуум аспиратор бар? Силерде Нарын шаарында барбы? Бар, отделенияда бар. Бирок алда жетишсиздер. Жок, жетиштүү эле. Биздин стационарда бар. Кабинет планирования семьиде да жасалат, областной ЦЦМде. Алардыкы деле бар. Бирок наконечниктер жана расходный материалдары кээде изгүлтүк болуп калат да, аны да аптекадан алыш керек, стерильный болуш керек, чтоб безопасный болуш үчүн ал одноразовый да. Ошол наконечниктерде кээде изгүлтүк болуп калат. Биз деле ошол директор главврачтардан сурадык, эмне себептен жанагы централизованный закупка деп коет, ошол албайсыңарбы десек, поставщиктер жок дейт Нарынга. Ошол дары дармекти алып келгенге поставщик жок, анан жана оборудование алып келгенге поставщик жок. Себеби Нарын эми багы кичинекей область болгон үчүн аялдардын саны азыраак да, мисалы үчүн Ош областына байланыштуу. Анан өтпөйт, анан алып келгенге поставщик жок деп эле ошон үчүн ала албай атабыз деп ошол жетекчилер айтып атышат да. Ушундай дары дармектер менен камсыз болууда, жанагы сактануучу каражаттарды алууда ФОМСтун ролу барбы бул жерде? ФОМСтун жанагы бойго болтурбочу каражаттарды алып бергенге чоң салымы бар. Биринчиден булар 50% ФОМС төлөп берет, 50% кардар өзүнүн чөнтөгүнөн төлөш керек. Жана бойго болтурбочу каражаттарды арзан алыш үчүн ошол өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерлик тобуна барып, рецептти жаздырып айымда. Мисалы үчүн 300 сом болсо 150 сом ФОМС төлөп берет, 150 сом өзүнүн чөнтөгүнөн чыгарат да, аптекадан барып, ошо келишим түзүлгөн аптека менен ФОМС менен келишим түзүлгөн аптеканын ортосунда келишим түзүлсө, ошол аптекага айтышат, бул аптекага барсаң рецепт менен берет деп. Анан ал рецептти алып барып, ошол аптекадан жарымын өзү төлөп, жарым мамлекет төлөп берет да. Ошондой жакшы жеңилдиктер бар. Барчын айым айтсаңыз, мына ушул багытта, биз бүгүнкү тема кылып турган багытта бизде Нарын жергесинде, деги эле Нарын областы боюнча бизде адистер жетиштүүбү ушул тиешелүү тармактар боюнча? Өзгөчө ушул айымдардын ден соолугуна кам көрүүдөгү дарыгерлер, акушер-гинеколог. Нарын областы боюнча акушер-гинекологдор жетишсиз. Азыр Нарынский райондо акушер-гинеколог такыр жок, ат башыда жок. Стационарда ат башыда азыр клинический ординатор иштеп атат. Иштеп аткан акушер-гинекологдордун көбү пенсионного возраста. Бул дагы көйбөй болот да. Эми алардын ден соолугунун состояниясы кайсы убакта больничныйга чыгып кетет, постоянно отуруп ошол жерде иштей турган гинекологдор жок. Акталада да жок. Сиздер бүгүн учурдан пайдаланып жакшы маалыматтарды бердиңиздер. Мындан сырткары дагы жалпы көрүүчүлөргө, жалпы айымдар үчүн бир алтындай болгон дагы жакшы кеңешиңиздерди убакыттан пайдаланып берип кетсеңиздер. Эми
Нени каалайт элем, ошо ар бир аял күткөн баласын аман эсен төрөп, каалаган убагында ошо наристе дагы өзүнө энесинин, атасынын мээримин ала турган убакта төрөлгөнүн каалайм. Ден соолуктар төрөлгөнүн каалайм. Мен болсо ошол биздин үй бүлөлөргө айта кетет элем. Негизи үй бүлө маселеси өзгөчө үй бүлөнү пландаштыруу маселеси эркекке дагы аялга да таандык болуш керек. Анан экинчиси ошол аялдарга кайрылат элем, айымдарга, биздин айымдарга. Ар бириңердин өзүңөрдүн ден соолугуңуздар өзүңүздөрдүн колуңуздарда. Канчалык аборту аз жасатсаңар, төрөт ортосунда аралыкты сактасаңар, сактануу жолдорун билсеңиздер, ошончолук ден соолугуңуздар таза болот. Ошондуктан убагында кайрылып, убагында барып, жок дегенде жылына бир жолу гинекологко барып көзөмөлдөн өтүп туруш керек. Мен ошону каалайт элем аялдарга. Жана ошондой эле ар бир аялдарга өздөрүнүн тукумулуу ден соолугуна кам көрүү. Жанагы айтылып кеткен, биз көп жолдомолордо айттык, коопсуз ыкмаларды тандап алуу. Анан ошол маалыматты алганга аракет кылуу. Эмне бар экен деп кызыгып, ушундай кандай ыкмалар болду экен, кандай каражаттар бойго болтурбочу болду экен деп мындай бир кызыгып, кандайдыр бир кайдыгерлик мамиле кылбай, өзүнүн ден соолугуна бир жоопкерчиликтүү мамиле кылса, мен ойлойм, анда биздин улутубуз кичине мындай ден соолугу таза улут болот деп. Кыздын ден соолугу кыргыздын ден соолугу. Туура. Мына кыздарыбыз канчалык ден соолугу таза болсо, кыргыздын улутунун ден соолугу да ошончолук таза болот да, ошончолук биздин төрөлүп жаткан жарандарыбыз жаңы, ымыркайларыбыз дагы таза төрөлөт да, ошондуктан бул өтө маанилүү нерсе. Дени сак улут келечектүү мамлекет, өнүккөн, өскөн мамлекет болуш үчүн жана ошондой эле туруктуу, бекем үй бүлө болуш үчүн албетте биринчи кезекте ошол үй бүлөнүн кожойкеси, айымдар, сиздер өзүңүздөргө биринчиден кам көрүп, ден соолукта болушуңуздар өтө зарыл экен. Келечектеги ымыркайларды дени сак, алтысан аман ушул жарык дүйнөгө алып келүүдө албетте энелердин ролу чоң. Бүгүнкү маегибиз жалпы көрүүчүлөр үчүн, анын ичинде айымдар үчүн өтө керектүү жана кызыктуу маалыматтарга бай болду деген тилек менен бүгүнкү биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде мейманда Бозгорупоева Бактыгүл, Кыргызстанда үй бүлөнү пландаштыруу альянсынын жетекчиси жана Темирова Барчынай, төрөт жардамы боюнча Нарын облусунун координатору бизде мейманда болушту. Убактыңыздарды бөлүп, биз менен жакшы маек курганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.